Жашоо үчүн күрөшүп күн түн дебей ооруканалардын эшигин каккылап, түркүн түмөн анализ тапшырып жүргөн Элдияр Байдалиев болгону 26 жашта. Мындан бир нече ай мурун дарыгерлер ага баш мээнин шишиги деген диагноз коюшкан. Кыргызстанда бул дартты айыктыруу мүмкүн болбогондуктан тез арада Түркия өлкөсүндө операция жасоо зарыл. Ал үчүн 40 000 АКШ доллары керек болууда. Bir ayda 3 жолу кыладым. Анан кийин МРТ менен МРТ түштүк, ошо башында опухоль дешти. К сожалению, мияктан эме кылышпайт экен, операция. Мээнин ичинде дейт, анан мээнин ичине биз кыла албайбыз, бизде андай эмелер жок дейт. Тек анан мияктан кыла албайбыз, силер Турцияга же Европага дейт. Эми жакыныраак Турцияга барганыңар оң дейт. Анткени аякта да кичине арзыраак, Европа жак кымбат болуп кетет слишком дейт. Негизи бүт баары пересадка костного мозга дейт, ошону кылыш керек деп атышат. Анткени раковый клетки по-любому тазалаш керек дейт, организмде калып калат дейт. Учурда Элдияр Байдалиевдин үй бүлөсү эң оор мезгилди башынан кечирүүдө. Тилекке каршы Элдияр мырзанын 4 жашар уулу Алида бөйрөгүнөн рак болуп, илдет менен күрөшүп жатат. Маалым болгондой, өткөн жылы Алинин бир бөйрөгүн алып салышкан. Учурда ал Жалдагы балдар онкологиялык ооруканасында күн алыс химия алып дарылануусун улантууда. Аты жаман дартка кагылган ата-бала учурда элдин колдоосуна муктаж. Жолдошумдун биздин ситуацияга кичине жардам берип көрүңүздөрчү деп. Анткени балабыз аябай мынтип капризный, кечке ыйлайт, анан мен дагы жетишпей баратам. Экөөнү тапшырганга ошон үчүн акчабыз кичине топтолсо эле жолдошумду Турцияга жиберип, ошол кичине болсо дагы жеңилдейин деген. Ошон үчүн сурайм, мага жардам беришиңерди. Ошо жана ошондой эле блогерлер, ырчылардан дагы суранып кетет элем. Өзүңөрдүн страничкаларыңардан бизди отмечать этип, ошо биз жөнүндө дагы көбүрөөк элдер билишин дагы суранып кетет элем, ошол биздин ситуациябызды. Азыр иштебей, балам экөөсүнүн ден соолугу ушундай болуп калган үчүн кыргыз элиме дагы кайрылып жасап атабыз. Ошол азырынча да чогулуп атат акча, ошо кыргыз элиме да чоң рахмат. Силерге Аллахым ыраазы болсун. Оорусуна байланыштуу мал мүлкүн сатып, жумушка жарабай калган Элдияр мырза менен уулунун өмүрүн сактап калууга тез арада чоң суммадагы каражат зарыл. Жаш үй бүлөнүн үмүт шооласын жандырып, жардам берүүнү каалагандарга экрандагы реквизиттерди сунуштайбыз. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.